шариаттын өзүнүн негизги максаты адамзатына, ал мусулманбы, мусулман эмеспи, жалпы адамзатына бул жашоодо жакшы бир куунак жашоону камсыздап берүү. Шариаттын негизги маани маңызы ошондо. Демек, шариатта адамзатынын жалпы коомчулукта болобу, жеке бир инсандын жашоосунда болобу, анын өмүрүнө залакасын, зыянын тийгизе турган баардык нерсе шариатта тыюу салынган. Ошон үчүн шариатта арак ичүүнү арам кылган, ошон үчүн шариатта оорулукту арам деген. Ал эми бул кара дуа же болбосо сыйкыр, бул дагы Куранда, жада калса пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өзүн дагы ошентип учурунда сыйкырлап, пайгамбарыбызга сыйкырдын таасири болгондугу Куранда, хадистерде ачык айкын айтылган. Ошондуктан мындай менен алектенүүнүн өзү бул Куранда ошентип айтат, жер бетинде бузукулук кылгандар деп айтат да. Ошондуктан бул кара дуа менен алектенүү, буну менен адамдардын тагдыры менен, турмушу менен, адамдын Алла Таала берген кырчындай бир өмүрү менен ойношуу, бул жер бетинде бузукулук кылып, аз жер бетинде көрүп атабыз, дүйнөдө ар кайсы жакта ар кандай согуштар болуп атат. Миллиондогон адамдардын каны төгүлүп атат. Аны менен бул кара дуа менен илешкендердин айырмасы жок. Ал деле бузукулук кылып жер бетинде адам баласынын каны төгүп атат. Бул деле бул жакта туруп алып көз көрүнө кылганы менен, бирок акырындык менен этеги ошол кан төгүүгө, адамдын жоготууга, адамдын бир өмүрүнүн зыян тартууга алып келүүгө себепчи болуп атат да. Ошондуктан мунун орду өтө чоң. Шариатта өтө каршы турат буга. Мындай жер бетинде бузукулук кылып Алланын айтканын укпагандарды Кудай менен согуш ачкандарга тете баалаган да.